Саламатсыздарбы? Жумушка соттолбогондугу тууралуу справка керек болбосо, соттолбогондугу тууралуу справка алуу үчүн онлайн кантип заявка берсек болот. Ал үчүн любой эле терминалга барып, государственные услуги и штрафы деген бөлүмү бар. Ошого кирип заявка берсек болот. Же болбосо государственные услуги дегенди тандайбыз. Тандагандан кийин штрафы ГАИ деген бөлүмү бар, же болбосо МВД Кыргызской Республики деген бар. Ошону тандайбыз. Андан кийин справка о несудимости за сутки, эгерде бир сутканын ичинде ала турган болсок, ушуну тандайбыз. Эгерде 3 күндүн ичинде ала турган болсок, справка о несудимости за 3 дня дегенди тандайбыз. Азыр биз 3 күндө алууну тандайлы. Андан кийин телефон номер для сдачи, телефон номер деген жерге телефон номерди жазабыз ушул жерге. Себеби биз төлөм аткарганда ашыкча акчабыз өзүбүзгө сдача болуп телефон номерге кайтып келет. Ал эми место получения справки деген жерди басып, кайсы аймактан ала турган болсок, ошол аймакты тандайбыз. Башкача айтканда, ошол районду же шаарды тандайбыз. 3 күндөн кийин ошол райондогу же шаардагы ички иштер бөлүмүнө барып алсак болот. Ал эми аймакты тандагандан кийин номер телефона деген жерге телефон номерибизди жазып, далее деген баскычты басканда бизден иниенди сурайт. Башкача айтканда ОМС номерибизди сурайт. ОМС номерди жазып туруп, далее деген басканда абонент найден деп чыгат. Дагы далее деген басканыбызда аты жөнүбүз чыгып калат. Андан кийин терминалга ошол справка үчүн болгон төлөмдү салып, далее деген басканыбызда биз онлайн справкага заявка беребиз. 3 күндөн кийин барып, ошол ички иштер бөлүмүнөн, ошол райондогу же шаардагы ички иштер бөлүмүнөн соттолбогондугу тууралуу справкабызды алсак болот.